Өзүңүздөргө маалым болгондой, жакында биз Америка Кошмо Штаттарына ушул 5 депутаттан турган делегация барып келдик. Анан ошол жактагы биздин элчинин иш апаруусуна көңүлүңүздөрдү бургум келет. Биз ал жакта чыныбай акунуч, биз Америка Кошмо Штаттарында ошо межпарламентский ошол отношения менен ал жактагы конгресстер менен, сенаторлор менен жолугуш өткөрдүк. Биздин жолугушуулар жогорку деңгээлде ошол конгрессмендер менен өтүп, биз элчи менен жолугуп, ушул Кыргызстандын абалын, бүгүнкү күндө денонсация болгон келишим тууралуу берген суроолорубузда бир алгылыктуу жоопторду ала алган жокпуз. Жооптор эмес, бизге дагы ушул сиздер жаш депутатсыңар, кимсиңер деген сыяктуу бир көңүлүбүздү калтыргандай бир бизге элчинин бизге болгон отношениясын көрдүк да, эми биз жеке өзүбүз эмес, ушу Кыргызстандын бир маселелерин сурайлы десек, да орой жооп берип көңүлүбүз калды. Анан мен көңүлүңүздөрдү бургум келет, ушул чоң державалуу өлкөлөргө ушул тажрыйбасы мол, ушул дипломатиялык сабактарды кенен алган ушул элчилерди дайындасаңыздар. Себеби бүгүнкү күндө соглашение денонсация болуп, жаңы кандай пункттар бар, паритеттүү келишим болобу деп сурасак да бир жакшы жооп ала алган жокпуз. Ушу бизди жаш депутаттар деп койдубу же түшүнбөй калдык. Депутаттарга ушундай мамиле кылса, ушу Кыргызстандын жарандарына кандай мамиле кылат? Бул дагы бир чоң суроо да. Рахмат, бул биринчи суроо. Экинчи суроо, мен жанагы жакын арада Чүй областынын Кант шаарынын тушунда жана Чуу суусунун жээгине барып келдик. Ошол жакта бизде жогорку кеңеште 2012 жылы токтом чыгыптыр. Жылына 200 миллион сомдон бөлүнүп, ушу берега укрепительный иштер жасалсын деп. Быйылкы 4 миллион сом каралыптыр. Ашырбек Мойнунович, эми суу бизди күтүп турбайт. Казакстан тарап өзүнүн дамбаларын мыкты абалга келиштирип коюптур. Бүгүнкү күнгө чейин 3 жолу ушу пограничный столб жылган жерлер бар экен. Бизге ичке катар суу жеп отуруп. Ушул жака тыйын акча каражатын бөлүшүн караштырбасаңыздар, ал жакта бир топ чек арабызды жарандардын жерлерин суу жеп атыптыр. Бул экинчи маселе. Анан үчүнчү, ушу сиздин көңүлүңүздү, Ашырбек Мойдонович, мен мынабу кумтөр маселеси боюнча бургум келет. Ушу биздин юристтер, 10 000 сом алган юристтер, 10 000 доллар алган юристтер, кумтөрдүн юристтери менен соттошуп, бүгүнкү күндө чоң туура доо коюп атышат. Ошол жактарга бир жакшы колдоо көрсөтүп,